Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Западный тараптагы Ишкаван айылынын жанында жайгашкан мына ушул Кызыл Байрак айылынан сатыла турган, прям центринен сатыла турган, курулушу толук бүткөрүлө элек 5 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып берген аракет кылам. Анда назар салыңыздар, даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Западный жана ошондой эле Горгайынын ортосунда жайгашкан объездной жолун бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Мына ушул объездной жолунан сиздер Ишкаван айылына киресиздер дагы, бул жака түз жүрүп келе берсеңиздер, Кызыл Байрак айылына кирип келесиздер. Кызыл Байрак айылынын центринде мына ушул тарапта мектеп бар. Оң тарапта жайгашкан. Ошол мектептен бул жака 100 метр түз жүрүп келгениңиздерде ушул эле центральный жолдун сол тарабында аялдама, анын жанында болсо 4-чү көчө жайгашкан. Бул жакта жазылып турат. Мына ушул 4-чү көчөгө кирип ичкериге 200 метр түз жүрүп бара турган болсоңуздар, жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына барасыздар, достор. Мектептин жанында эле жайгашкан. Канал дагы жакын, бул жерде газ дагы көрүнүп турат. Мына ушул тарапта таза суу дагы кранттан чыгып турат экен. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан мына ушул 4-чү көчөгө киресиздер дагы 100 метр то тарапты көздөй бул жака жүрүп келгениңиздерде бул жерде канал бар. Каналдан дагы бул жака 100 метр жүрүп келсеңиздер, ушул эле көчөнүн оң тарабында курулушу толук бүткөрүлө элек 5 бөлмөдөн турган жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 5 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган, өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, келип, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Көчөлөрүн көрүп атасыздар, орто кеңдикте шагылдар төшөлгөн. Каналга дагы жакын. Бул жака бир ашып кетсе бир 100 метр түз түшүп бара турган болсоңуздар, бул жерде канал. Андан дагы түз 100 метр түшүп бара турган болсоңуздар, центральный жолго чыгып барасыздар. Ошол центральный жолдо газ дагы кирген, газдардын турбаларын көрөсүздөр. Суу дагы ошол жакта бар. Кранттан суу чыгып турат экен. Бул жакта каналга дагы жакын, каналдан дагы 24 чети суу агып турат, достор. Так, көчөлөрүн көрүп атасыздар, орто кеңдикте толук курулушу бүткөрүлө элек жер үй. Сиздерге деле плюс болот, себеп дегенде алып чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Бул жер үйдүн төрт тарабы тең мына ушундай бетон забор менен тосулуп, чек аралары такталган. Эң негизгиси жери тегиз, жери болсо 5 сотых. Мына ушул жерге дагы атайын бош орундук калтырылган. Бул жака кийин ворота коюп алсаңыздар болот мына ушул жерге. Жери 5 сотых. Условияларына келе турган болсок, бул жерде свет бар, столбалар орнотулуп, кадимкидей свет келген. Суу маселесине келе турган болсок, центральный жолдон таза суу өткөн, кранттан суу чыгат экен, жанагы 200 метр ылдый тарапта. Бул жерде болсо каналы бар. Суу, свет боюнча маселе жаралбайт. Газ дагы жанагы центральный жолго келген. Кудай буйруса, бул жака дагы адамдар көбөйсө, население көбөйсө, бул жака дагы газ кирет. Ушундай эске алыңыздар. Воротадан киргениңиздерде оң тарапта мына ушундай бош орундук калтырылган. Үйдүн арт тарабында болсо 2 метр аралык калтырылган. Фундаменттери дагы бийик болуп куюлган, себеп дегенде бул жакта подвалы дагы бар экен. Ушуну дагы эске алыңыздар. Подвалдын фундаменттери мына ушундай жоондугун көрүп атасыздарбы? Жакшы качествода куйган экен. Бул жагы түз кире турган болсоңуздар, коридор. Оң тараптан баштай берели. Бул биринчи бөлмөсү. Потолоктор дагы бийик. Болжол менен бир 2 метрге жетип калат экен. Кааласаңыздар, жерди дагы бир аз тегиздеп койсоңуздар, дагы кеңири кенен бийик болуп калат. Бул жагы экинчи бөлмөсү. Бул жагы үчүнчү бөлмөсү болуп калды ошондо. Мынакей достор, документ маселесине келе турган болсок, бүт бардык документтери таза, эч кандай маселе жаралбайт. Үйдүн алды дагы, коросу дагы кеңири кенен болуп турат. Бул жака кеңири бир 3-4 машина кеңири батат. Бул жер үйдөн эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бүт бардыгы сиздерге калтырылып кетет. Ушуну дагы эске алыңыздар. Үйдүн узун тураасын айта кетели, сиздерге жакшылап түшүндүрөм. 5 бөлмөдөн турган толук курулушу бүткөрүлө элек жер үй.
Үйдүн арт тарабы узундугу 22 метр. Мына ушул узундугу арт тарабы 22 метр. Киргениңиздердеги ал жагы болсо өйдө тарапка 12 метр. Мына ушул жерден бул жерге чейин 9 метр. Бул жерден бул жерге чейин 7 метр. Бул жерден бул жерге чейин 9 метр. Үйдүн каптал тарабы бул жагы болсо нар жака чейин ал жагы 6 метр чейин кылат. Г формасында түшкөн толук бүткүлүү элек жер үй. Эң негизгиси бышык кыш менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган. Бул жакта видео аркылуу дагы сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы көрүнүп турат. Мына ушундай. Мынакей достор, азыр үстүртөн эле толук маалымат берген аракет кылабыз кыска нуска кылып. Бул жагы биринчи бөлмөсү, зал, спальный, балдардын уктоочу бөлмөсү. Бул жагында болсо дагы 2 бөлмө жайгашкан. Эми өзүңүздөр кийин табитиңиздерге жараша каалагандай кылып бөлмөлөрдү бөлүштүрө аласыздар. Бул жагы кухня болуп калат экен, бул жагы санузел, атайын форточкада жасалган. Жалпысынан 5 бөлмө достор. Жакшы ниетте, жакшы качествода курулган экен, эми шартка байланыштуу сатылат экен. Мектеп, бала бакча, магазин проблемасына келе турган болсок, мектеп, бала бакча, магазин Кызыл Байракта, Ишкаванда бар. Кеңири балдарыңыздар пешком барып келе берет. Маршруттук каттамдары дагы бар. Кызыл Байрак жана ошондой эле Ишкавандын маршруткалары бар. Шаардын бурч-бурчтарына барат. Бул жакта үйдүн каптал тарабында дагы 1,5 метр аралык калтырылган. Өтө сонун жерде жайгашкан, абасы таза, шамал жүгүрүп турат. Эң негизгиси тынч. Жана ошондой эле шаарга дагы жакын. Болжол менен бир машинаңыздар менен 15 мүнөттө шаарга кирип барасыздар. Жолдору дагы асфальт болгон. Мына ушундай алып өзүңүздөр жашасаңыздар болот, же садик куруп бизнес кылсаңыздар дагы болот. Азыркы учурда өтө актуальный иш. Эми ал жагын өзүңүздөр келиштиресиздер. 5 кошкон эл ар ким ар тараптан көчүп келген, андыктан кеңири кам санабай ала берсеңиздер болот. Менимче толук маалымат берген аракет кылдык. Өзүңүздөр дагы келип көрүп кетесиздер достор. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо 32 000 долларга бааланды. Албетте эле айткан баасында эч ким сатпайт. Содалашуу болот. Кыргызчылык кылып жакшы түшүрүп берет экен. Не демекчибиз, ушундай шаарга жакын жерде жайгашкан, жери тегиз болгон, сууга, каналга жакын болгон ушул 5 бөлмөлүү толук бүт элек жер үйдү колдон чарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик, сак саламатта калыңыздар.